көз тию чынбы, жана көзү тийгенде көрө албаган адамдын көзү гана тиеби же карап койсо деле тиеби? Ичи тарлык кылган учурда гана тиеби же жөн эле карап койсо деле көз тийип кетиши мүмкүнбү? Көз бул тиет. Куранда, пайгамбарыбыздын хадистеринде кенен келген. Ал айну хак деп, көз тию бул чындык деп. Шейх рахимахулла берде айтат: "Инна раджих аннал айн кама аннаха такуну минал аин ил хасид факат такун мин гайрил хасид." Дээрлик бул көз тию көрө албаган адамдын да көз тиет. Бул белгилүү нерсе. Жана жөн эле карап койсо деле, кызыгып, таң калып карап койсо дагы көз тийиши ыктымал. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай: "Ида ра ахадукум мин нафсихи ау малихи ау мин ахихи ма юджибуху фаляду лаху бил барака. Фа иннал айн хак." Эгер араңардан бириңер көрүп калса, эмнесинен акчасын бир тууганыңардан же бир ага жаккан бир нерсени көрүп калган болсо, бир туугандан көрүп калдың, эмне кылыш керек? Береке тилеп койгула дейт. Машалла, баракалла, Аллах сага береке берсин деп тилеп койсун дейт. Ушул нерселерди айтуу менен көздөн да сактайт. Жана адам көрө албаган адамдын дагы көрө албай деле, жөн эле көрө албастык кылбай деле таң калып карап койсо деле көз тиери анык болот.